Ата мекенди коргоочулар күнү жана жеңиш күнү аскердик салтанаттардын уландысын чагылдырып, ата бабалардын баатырдык жолуна берилгендикти көрсөтөт. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик сыйлыктарды, жогорку аскердик жана атайын наамдарды тапшыруу аземинде Касым-Жомарт Токаев билдирди. Мамлекет башчысы куралдуу күчтөрдүн жогорку башкы кол башчысы салтанаттын катышуучуларын куттуктап, казак армиясы өлкөдөгү аймактык бүтүндүктүн жана туруктуулуктун ишенимдүү калканына айлангандыгын баса белгиледи. Коргоочулар баатырдыкты тынчтык мезгилинде да көрсөтүп келет. Буга быйылкы ири көлөмдөгү суу ташкындарын мисал келтирсе болот. Улуттук улан ички иштер министрлиги Мына ушундай оор мезгилде Улуттук гвардиянын, Ички иштер министрлигинин, Улуттук коопсуздук комитетинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана мамлекеттик күзөт кызматынын өздүк курамы антка бекем болуунун жаркын үлгүсүн көрсөтүштү. Суу ташкынына каршы күрөшүү үчүн 9000ден ашуун жоокер тартылды. Учурдан пайдаланып Түндүк Казакстан облусунда суу каптоого каршы күрөшкөн 300 аскер кызматкеринин эмгегин белгилегим келет. Алар күнү түнү дамбаларды куруп, калктуу конуштарды селден сактап калуу иштерине жигердүү катышышты. бөген салып, қаланы қарғын судан құтқаруға атсалысты. Мамлекет башчысынын айтымында геосаясий туруксуздук күчөп турган шартта күчтүү жана күжүрмөн даярдыктагы армиянын мааниси кыйла жогорулады. Казакстандын аскер кызматкерлери БУнун алкагында тынчтык орнотуу операцияларына катышууда кесипкөйлүгүн жана жогорку деңгээлдеги даярдыгын көрсөтүп келет. Мамлекет жаш жоокерлерге ар тараптуу колдоо көрсөтүп жатат. Ал эми аскер кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн жогорулатуу, ошондой эле республиканын куралдуу күчтөрүнүн мындан ары бекемдөө иштери улантылат деп белгиледи мамлекет башчысы. Қазақстан жер жаһанга өзүн бейбит. Казакстан дүйнөгө өзүн бейпил өлкө катары таанытты. Биз бардык мамлекеттер менен достук мамиле түздүк. Кандай гана конфликт болбосун конструктивдүү диалог аркылуу чечүү керек деп эсептейбиз. Бирок баарына кайдыгер карап отурууга болбойт. Биздин күчтүү армиябыз ар кандай коркунучтарга даяр болушу керек. Күчтүү армия өлкөнүн таянычы. Аскерimiz түрлүү катерге сакадай сай турууга тийиз. Мыкты аскер элдиктин тиреги. Алардын эрдиктери унутулбайт. Казакстанда согуштун ардагерлерине ар дайым урмат көрсөтүлөт. Мамлекет башчысы ардагерлерге жыл сайын улуу жеңиш майрамына карата кошумча акы берилерин эске салды. Быйыл анын көлөмү 3 миллион теңгеге чейин өстү. Кошумчалай кетсек, Касым-Жомарт Токаев быйылкы жылдан баштап Айбын орденинин 3 даражасы атактуу баатырлар Сагадат Нурмагомедов, Бауыржан Момуш уулу жана Рахымжан Кушкарбаевдин ысымдары менен аталаарын эске салды.